ошол киши келип, ошонун сунушу менен ушул азыркы Эмираттар биригип калган. Мисалы үчүн бул ошондо мен салыштырма алганда Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан биригип алгандай элеби же? Ошол сыяктуу десек болот. Мисалы, мындай биз жалпак тил менен айтканда Дубай, Дубайстан болгон, Абу-Дабистан болгон же болбосо Шаржастан болуп туруп, алар башка мамлекет болгон. Даже өздөрүнүн отдельный паспорттору болгон дачы. Кийин мисалы Шейх Заид келип туруп, булардын алгачкы Шейх болсо кимдики? бул Абу-Дабинин президенти жана ошондой эле арабтардын атасы деп коет, Бириккен Араб Эмиратындачы. Ошол киши келип, ошонун сунушу менен ушул азыркы Эмираттар биригип калган. Буга чейин Араб Эмираты бул жок мамлекет болчу. Мындай айтканда, күч жок болчу, аябай кээде кыйналып, оорулар көп болгон, жашаган. Мисалы, качан күчтүү болуп эсептелип калды Араб Эмираты? Анткени Иттихад деп коет, арабтар полный бириккенден кийин гана бул мамлекет түзүлдү.